Мен Эркинбаева Ширин Абибилаевна, номер 5 жалпы орто билим берүүчү мектебинин математика мугалими болуп эмгектенип жаткан учурум. Мен үчүн мугалим болуу ак-бор менен дүйнө өзгөртүү. Ал эми математика мугалим болуу акыл менен жүрөктүн ортосунда көпүрө куруу. Ар бир формула жашоонун сыры, ар бир эсеп тагдырдын бир тараза ташы. Мен бул кесипти тандаганда билим гана эмес, ишеним тараткым келди. Ар бир сабагым менен мен сага ишенем, сенин дагы колуңдан келет деген үн менен жаштардын жүрөгүнө дем беришим бар. Мугалим болуу өмүр бою үйрөтүп жүрүп, өмүр бою өзү да үйрөнгөн кесип. Эгер башынан баштасам дагы кайра эле ушул жолду, ушул балдарды, ушул тактаны, ушул эсептерди тандайт элем. Мен үчүн математика бул жөн гана так илим эмес, улуттук акыл эс менен дүйнөлүк логиканын кошулмасы. Ар бир сабакта мен окуучуларыма математика аркылуу улуттук тамыры терең, дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртө алган инсан болууну үйрөтүүгө аракет кылам. Кыргыз эли илгертен акылмандыкты, санап ченүүнү, эсептүүлүктү баалап келген. Математика дал ошол тартип менен тактыкты талап кылган илим. Бул предметти мен улуттук дүйнө тааным менен айкалыштырып, окуучулардын аң сезимине өз маданиятын таанып, ошол эле маалда дүйнө менен тең ата болууну сиңирем. Ар бир формуланын ичинде жашоонун өз закондору жашайт. Ар бир эсеп логикалык ой жүгүртүүнүн ачкычы. Математика аркылуу мен балдарга туура ойлоону, чыдамкайлыкты, эмгекти жана эң башкысы өз тамырын унутпастан бийик максаттарды көздөөнү үйрөтөм. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик бул менин окутуудагы негизги нугум. Сабактарымда кыргыз элинин бай акыл оюндары менен заманбап математикалык түшүнүктөрдү бириктирүү аркылуу мен ар бир окуучу дүйнөлүк билим майданында тайманбай сүйлөй турган инсан болушуна жол ачам. Мен мугалим катары ар бир окуучунун жүрөгүнө улуттук баалуулуктарды сиңирип, аларды дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн, ата мекенди сүйгөн, аңычыл муун катары тарбиялоону башкы максатым деп эсептейм. Кыргыз элинин тилин, тарыхын, маданиятын жана каада салтын урматтоо аркылуу окуучуларда улутту таануу сезимин ойготом. 21-кылымдын талаптарына шайкеш келчү технологияны, чет тилдерди жана глобалдык билимдин өздөштүргөн инсандарды тарбиялоого умтулам. Салт менен заманбапты бириктирип, жогорку адамгерчилик баалуулуктары менен интеллектуалдык потенциалды чогуу өнүктүрүү менин эң негизги принциптерим болуп эсептелет. Ошондой эле окутуудагы максатым окуучунун өз тамырынан алыстабаган, ошол эле маалда дүйнөлүк билим майданында тайманбай атаандыша ала турган инсан болушуна шарт түзүү. Ар бир бала өзүнчө аалам. Ошол ааламдын жан дүйнөсүнө кирип, мүмкүнчүлүгүн таанып, жүрөк менен иштөөнү сүйүү, боорукердик жана сабырдуулук менен окутам. Адилеттүү болуп, ишенимдүү, калыс мамиле жасайм. Илимди ээлегиле, илим чөлдө дос, жашоо жолунда тирек, жалгыздыкта жолдош, бактылуу мезгилде башчы, кайгылуу мезгилде медер. Адамдар арасында байлык, душмандарга каршы күрөштө курал деп Мухаммед пайгамбарыбыз айткандай, илим жолундагы мугалимдик куралымды мындан да курчутуп, көкүрөктө оргуштап жаткан максат пландарымды, кыялдарымды, сүйүктүү, жан дүйнөсү таза, жаман ою жок окуучуларым менен биргеликте кадам таштап, мыкты мугалим 2025 кароо сынагына катышып жатам. Ооба, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, мен катардагы жөнөкөй адам эмес, койгон максаттарымды так аныктап, алга карай умтулуу. Президентибиздин жарлыгына ылайык 2020-2040 окуу жылдарга чейинки билим берүүнүн өнүктүрүү стратегиясына ылайык заманбап технологияны пайдаланып окуучуларга сабак өтүп келем. Чыгармачылык бул изденбей койсоң өчөт, күтө албасаң кетет, артынан түшпөсөң таптырбайт, керсейсең кадырыңды түшүрөт. Мактансаң уяткарат, көп машыкпасаң адаштырат. Өмүрүңдү арнабасаң өнүмү жок болот.
мына ушунун баарына кайыл болгон инсан гана өзүн өзү өнүктүргөн өнөр адамы жана чыныгы мугалим боло алат.